Андан башка айта турган маселе биз өзүбүздү адамдар мактаган китептерди, китеп окуп үлгү алган адамдар мактаган китептерди окууга көндүрүшүбүз керек. Максим Горкийдин бекем бир жакшы сөзү бар. Силер жакшы китепти окуп албасаңар, азырда кийинчерээк китеп окуганга таптакыр мүмкүнчүлүк таппай каласыңар деген сөз. Мен дайыма студенттерге лекция окуганда айтам, студент убакта мен кийин окуп алам деген менен китептин атын жаттап калып өткөрү берген өтө көп болот. Менин башыман көп өткөн да. Жана сабак берип аткан профессор сүйлөп атса, демек ушул темага интернеттен таап кийин карап коем деп ошол бойдон өмүр бою каралбай, азырга чейин каралбай калган темалар бар да. Ошо Меккеде окуп жүргөнүбүздө, бул жерде окуп жүргөнүбүздө кайсы бир теманы сүйлөгөндө башын жазып алып туруп, болду шуну мен мына китептен карап алат экенмин деп, китептин аты жазылат, бети жазылат, бирок китеп өмүр бою ачылбай калып кеткен азырга чейин кээ бир темалар өкүндүрөт. Ошондуктан студент убакта, эркин болгон убакытта китептерди көп окуп алганга аракет кылыш керек. Анан жанагыдай адам олуттуу китептерди окуп баштагандан кийин, классиканы окуп баштагандан кийин жеңил желпи китептерди окуганга көңүл таптакыр келбей калат. Мисалы үчүн сиз билесиз, 1-класста сиздин мисалы үчүн кыздарга сиңдилери бар да, айылга барганыңыз ал деген өзүнүн мектебиндеги проблемаларды сүйлөп берет да. 1-класста сизге ошол эле кызыктуу болчу. Бирок азыр сиз чоңоюп калган үчүн анын темалары сизге кызыктуу эмес. Саудиялык чоң окумуштун бирөө айтат, биз 11 тууганбыз дейт. Анан мен айылга барганда апам эң жакын мага дейт. Мен молдомун дейт. Диний адис, калгандары банкир, мугалим, башка акчасы көп дейт. Алар апама көбүрөөк белек берет, бирок апам менен көбүрөөк сүйлөшөт дейт да. Анан бир туугандар кызгана берет. Эмнеге апам сен менен сүйлөшө берет? Эмнеге ушундан мен менен сүйлөшпөйт? Анан бир күн чогуу айттым дейт мен дейт. Билесиңерби? Мен апам менен барганда, жана мен башында айткандай халал ушак деп коет. Бул мында арам эмес, балким айылдагы майда чүйдө жаңылыктар. Коштунанын кызы күйгө тийип кеткен экен, мындай сеп бериптир. Анан аттан жыгылып түшкөн экен, мындай болгон экен. Анан тигиндей болгон экен. Анан мектепте билесиңби? Жана мектепте киргесе болгондо анан минтиптир, тигинтиптир. Айтыр айылдагы боло турган сөздөр. Же болбосом коштунанын кунажын тууган экен, эгиз тууган экен, бир торпок өлүп калыптыр. Мисалы үчүн. Же болбосом эки торпок туулуп калса, бирөөгө сүйүнчүгө бериш керек экен деген сөздөрдү мисалы үчүн ал тиги банкирге кызыкса аябай. Бирок мен дейт, апам ошол тема кызыктуу болгон үчүн ошол теманы сүйлөшүп, ошон үчүн апам мага жакын дейт, урматтуу бир тууган. Ошол сыяктуу эгерде сиз атайын ошол китеп окуп, ошондон баар тапкан адамдардан кайсы китеп окуйын дегенде, муну китепти оку, тиги китепти оку деп сунуш бере турган болсо, ошону окуганга биз өзүбүздү көндүрүшүбүз керек. Балким бир-эки жолу кыйналабыз, бирок кийинчерээк барып биз олуттуу темаларды окуп, ал эми олуттуу эмес китептерди мындай бир аш кыла албай кала турган деңгээлге жетип алсак, мына ушул деген чыныгы бактылык деп айтсак жакшы болот.